Саясий кызмат деген бар, анан административдик кызмат деген бар. Саясий кызматкерлерге булар жанагы кызматкерлер, жанагы министрлер, губернаторлор, ошон азыр акимге, айыл өкмөт башчыларына мыйзам чегинде коюлду квалификациялык талаптар. Мындай киши, мындай билими бар, 5 жылдан кем эмес жанагы стажы бар, жетекчилик кызматта 5 жылдан кем эмес мындай стажы бар деп ошентип бардык квалификациялык талаптар коюлду. Азыр министрлерге, административдик ведомство жетекчилерине талаптар коюлбайт. Губернаторларга, мисалы, ким губернатор болуш керек? Кандай адам болуш керек? Кандай билими менен, кандай иш тажрыйбасы менен? Ошол квалификациялык талаптардын жоктугунан мына ушундай кишилер пайда болуп калып атат. Мындай тажрыйбасы жок адамдарды губернатор кылып. Да, тажрыйбасы жок адамдарды губернатор кылып. Эми азыр кандай иштер жүрүп атат? Жаңы мыйзам боюнча кызмат ордуна кадрлар резервинен кабыл алынат деп койгон. Азыр кадрлар резервин ошол мамлекеттик кызмат иштери боюнча жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча агенттик жүргүзүп атат. Буга чейин эле бар болчу да. Буга чейин улуттук кадрлар резерви деген бар болчу. Жана ички резерв деген бар болчу. Азыр эми жаңы дагы түшүнүк кирди. Аймактык резерв, региональный резерв. Анан кийин муниципалдык резерв деген. Аймактык резерв деген эмне? Аймактык резервде бул аким болом дегендер жана акимдин орун басары болом дегендер ошол аймактык резервге конкурс аркылуу өтүш керек. Эгерде айыл өкмөт башчысы болом, мэр болом, мэрдин орун басары болом дегендер болсо, алар муниципалдык кадрлары резервине өтүш керек. Ошол резервтерди конкурсту ошол агенттик өткөзөт. Демек, сен резервге катталышың үчүн, алда резервге туруш үчүн мен конкурстан өтүшүм керек экен да. Анан резервден тандалып алынат. Мисалы, ошол эле жогон мэрде отасыз, Бишкек шаарынын мэри мисалы алмаша турган болсо, ошол азыркы мэрден жумуштан ала турган болсо, резервден карап туруп бирөөнү тандап алыш керек болот да. Туура. Жол болсо сырттан алып келгенге жол береби? Сырттан алып келгенге жол бербейт. Мыйзамда резервден алынат деп эле жазылып турат. Мынакей менде азыр бул коомчулукка белгилүү эле маалымат. Мисалы, республикалык шаарлар ар кандай бөлүнөт да. Республикалык маанидеги шаарлар бул Ош, Бишкек шаары, областтык маанидеги шаарлар, райондук маанидеги шаарлар деп ошентип Кыргыз Республикасында 32 шаар бар. 32 шаардын мына тиги сайтынан карап көрсөңөр, республикалык мэр кызмат ордуна 8 адам, мэрдин ордунун басарына 34 адам, областтык маанидеги шаарлар өзү 12 болсо 50 адам, мэрдин ордунун басарына 85 адам, райондук маанидеги шаарларга мэр кызматына 143, 212 орун басарга, ошентип айыл өкмөт башчысына 252 айыл өкмөт болсо 272 адам, ошентип резервтердин бардыгында бардык улуттук резерв, муниципалдык резерв, аймактык резервти бардыгын кошуп отуруп 1806 резервист турат. Булар мен эртең мэр болом, мен бекитсеңер иштеп берем дегендер. Мени койсоңор иштеп берем дегендер. Анын ичинде мен дагы бар. Эми бул резерв иштейби, иштебейби деген сөз бар. Мен ошону сурап атам. Мисалы, азыр Бишкек шаарынын мэри кайсы бир шарт менен макул жогорулап министр болду же өкмөт мүчөсүнө министрлик кабинетине мүчөлүккө кетти. Министр болду деп коелу. Орду бош калды да. Эми жаңы мыйзам менен кандай кызмат кылат болосуз? Жаңы мыйзам менен ошол резервде турган кишинин 8 киши ошонун бирөөнү тандап алып туруп коюш керек. Бирок бул жерде дагы бир нерсе бар. Резервди түзүп койду дагы, анан кийин иштөө механизми жок. Кимди биринчи алыш керек? Демек 8 адам, мисалы сиз экөөбүз резервге турдук. Эртең мэр тандайбыз деп атат, экөөбүздүн бирөөбүз тандап алыш керек. Кайсы механизмден тандай турган белгисиз эле? Жок. Билими боюнча, тажрыйбасы боюнча, алар боюнча конкреттүү эчтеке жок. Ким өстү? Азыр айыл өкмөт болом дегендер эмне кылып жүрөт билесизби? Айыл өкмөттүн башчысын аким коёт да. Азыр акимдерге тааныш салып жүрөт. Акимдерге тааныш салып жүрөт. Бул коррупциялык. Ушул жерде айыл өкмөт башчысы бош экен, мени
коюп коюңузчу деп тааныш салып жүрөт. Ошондой коррупциондук рисктерди жок кылыш үчүн механизм иштеп чыгыш керек. А ким иштеп чыгыш керек? Ошол эле агенттик иштеп чыгыш керек. Бекитиш керек. Мындай ачыктык, айкындык болуш керек да. Балким азыр ошол иш жүрүп атат. Мүмкүн жүрүп аткандыр, мен азыр билбейт экенмин, бирок менин азыркы күндө бул механизм жок. Учурлар болот го, мисалы ошол эле жанагы сиз айтып атасыз, 1000 канча дедиңиз? 806. 1900 киши экен деп коебуз. 1800 киши экен. 1800 кишинин резервде турган кишиден кабыл албай туруп четтен алган учурлар барбы? Бүгүнкү күндө мыйзам жанагы президенттин мыйзамы чыккандан кийин